Белгилүү окумуштуу, чыгаан педагог, философия илимдеринин доктору профессор Рахат Ачилова 1941 жылы 30 майда Өрүкзарлуу Баткен жергесинде жарык дүйнөгө келген. 1947-1954 жылдары Орто Оз айылындагы толук эмес орто мектептен окуп, андан соң Жалал Абадтагы педагогикалык окуу жайына тапшырып, аны 1958 жылы ийгиликтүү бүтүрөт. 1963 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин артыкчылык диплому менен аяктап, ошол эле жылы Ленинградтагы мамлекеттик университетинин философия факультетинин аспирантурасына окуйт. 1966 жылы аспирантураны ийгиликтүү аяктаган соң 1968 жылы социология илими боюнча улут аралык никелер деген темада кандидаттык диссертациясын жактайт. Арадан туура 20 жыл өткөн соң 1988 жылы ушул эле жерден философия боюнча үй-бүлө жана улуттун өз ара мамилелериндеги проблемалар деген темада доктордук диссертациясын жактаган. Мен жана айтпадымбы, атам жоктук эле болбосо, мен бир кээде өзүм тууралуу мындай айрыкча мына периферияда бир кесиптерден окуп калдым. Мен тим эле жетим болуп, жылаң аяк качып, кар кечип, ажар болуп турмун да мисалы. Андай эмес, мен айтпадымбы, мен өзү Кудай жакшы көргөн ушул болду. Баягы баланы жаратканда ырыс дөөлөтү менен, ырыс кешиги менен дегенде, ырыс кешигим эч убакта мен ачка калтырган жок. Рахат Ачилова көптөгөн социологиялык изилдөөлөрдү алып барган жана жетектеген. 1975-1987 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин философия кафедрасынын башчысы, 1987-1992 жылдары Кыргыз кыз-келиндер институтунун ректору, 1993-1995 жылдары Скрябин атындагы Айыл чарба институтунун философия кафедрасынын башчысы өңдө бир катар жооптуу кызматтарды аркалаган. Илим пост катары, мына инсан катары, саясий инсан катары калыптанышыма мен ойлойм, мен үй бүлөм абдан көп көмөк көрсөттү. Эң огул албетте менин жолдошум мындай өзү адамга, жалпы адамга кылган мамилеси жакшы, адилет адам. Анан могу үй бүлөдө өзүнүн кыздарына да, мына аял затына аябай мындай туура так мамиле жасаган адам да, жардам берип. Рахат Ачилова үзгүлтүксүз билим берүү концепциясынын автору жана муну эң алгачкылардан болуп ишке ашыргандардын бири. Чыгаан, изденгич педагог катары көргөзгөн иштеринин бири бул Манас эпосун мектеп окуучуларына окутуудагы өзгөчөлүгү. Ал Манасты окуучуларга ооз эки айтып берүү, көркөм образ менен чагылдыруу жана атайын тандалган музыканын коштоосунда Манасты угуусу сыяктуу 3 баскычта окуткан. Мунун таасири жана натыйжасы абдан чоң болгон. Азыр биздин мекенибизге, элибизге жут катары жуккан бул либералдык демократия болду. Либералдык демократия деген бул элди көчөгө чыгарды. Эми либералдын түбү терең, аны илим тарабынан чечмелеп эле коеюн. Элибиз көчөгө чыгып калды. Биздин эл ошо көчмөн элдин өзүндө көчмөн демократиясы бар. Ийири отуруп тез кеңешкен, түз кеңешкен. Анан ошону билип туруп, анан мен кантип көчөгө чыгам? Бул демократия дегенден Платон, ошо Европанын эле философиясынын негиздечиси Платон деген 2,5 миң жыл мурун элди, бул демократия элди каратаман кылып коет. Англисче mob дейт, же болбосо быдло дейт орустар. Каратаман кылып коет. Демократ талкалайт, ал демократияны жерген. Ошол эле кылымда. Ошол эле кылымда. Анан келип эле либералдык демократия дегенди бул эми капитализмдин ырдоочусу, жандоочусу. Бизде капитализм келе элек, эми бизде жапайы капитализм келди. Ошого эми баары ырдап чыкты. Азыркы бийликтегилер да бар, бийликтен кеткендери да бар. Ошону менен кимди ким көрдү, Быржыбайды тамбасты болуп калды. А биздин жана сиз айткан туура маселе бул, бизде кыргыз кызын сыйлайт. Кыргыз кызын эненин этегине намаз окуйт деп бул эми ислам дининен да келет. Ушундай ыйык, бийик сөздөр ошо биздин көчмөн демократиябыздан, себеби ал биздин кыйындыгыбыздан эмес, биздин жашоо шартыбыз ошондой болгон. Чарба турмушубуз. Эркек мал бакса, аял саайт. Эркек жуун кыркса, аял ийирет. Эркек уук жасаса, аял кийиз. О үй тиккенди деле чамгаракты эркек көтөргөн менен, түндүктү. Аял, бул өзү турмуш ушундай Эри шаркак. Эри шаркак. Совет доору келди, Совет доорунда деле демократия бар болчу, социалисттик демократия. Жыргап куунап эле жашап атканбыз, эми келдик дагы көчөгө апаларды чыгарып, кыйкыртып, бул демократиянын терс көрүнүшү.
Рахат Ачилова мамлекеттик жана коомдук иштерге да активдүү катышып, 1990-1992 жылдары Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, 1995-2000 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты болуп шайланып, билим берүү, илим, аялдар жана жаштар иштери боюнча комитетин жетектеген. Эненин өзү жүгөтө эле оор. Мен өзүм да энемин, өзүм да чоң энемин, тайнемин, өзүм да зайыпмын дегендей. Бул Алла Тааланын кудуретин ушунда экен, чарчабайт да, чалыкпайт дагы. Мен өзүм эне катары айтам да, бала үчүн эне чарчабайт. Ал депутат болуп иштеп турган учурунда мугалимдин статусу жөнүндө мыйзам долбоорун жазып, жалпы элдик талкууну уюштурган. Мындан башка да билим берүүгө тиешелүү бир канча мыйзамдарга толуктоолорду киргизип, жашоо шарты катаал, алыскы Баткен областынын эли үчүн социалдык көптөгөн жеңилдиктерди алып берүүгө жетишкен. Профессор Рахат Ачилова илимпоз катары 5 монография, 100дөн ашык илимий макалалардын автору. Анын жазган макалалары кезинде эл аралык маанидеги чоң илимий журналдарга байма-бай жарыяланып турган. Көптөгөн чет өлкөлөрдүн университеттеринде сабак берип, ЮНЕСКО, ПРООН өңдүү уюмдар менен биргеликте бир канча эл аралык конференцияларды, семинарларды уюштурган. Илимпоз жетекчи катары илимдин 3 докторун, 12 кандидатын даярдаган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланып, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө жана илимине эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылган. Дегли социологиялык илиминде эженин диссертациясы биринчи болуп деп эсептелинет да. Эже өзү биринчи доктор, кандидат кыргыз кыздарынын ичинен болобу же Кыргызстанда дегеле. Рахат Ачилова өмүрлүк жолдошу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү киносценарист Эркин Борбиев менен үзүрлүү өрнөктүү өмүр сүрүштү. Менин жолдошторум баары жакын жолдошторум. Сүймөнкул Чокморов, Ашым Жакыпбеков, Жолон Мамытов баары мындай бир туугандай көрүшчү да. Жолондун бир сөзү бар. Эгер Эркин экөөбүз рахаттай иштесек, сен Лев Толстой, мен Александр Сергеевич Пушкин болмок. Анан кийин ошо эме деп кумушка деп бир ырын ушу рахатка арнаган да. Анткени баягы мээнеткечтик. Алар бирге Адам, Самаргүл жана Назик аттуу бир уул, 2 кызга татыктуу тарбия берип, илим билимдүү кылып, адамдык бийик асыл сапаттарга ээ кылып, туурунан учурушту. Сиздин жаркын элесиңиз түбөлүк жүрөгүңүздө сакталат.